Атын өзү кененирээк айтып бермекчи. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Мен аты-жөнүм Майрамбек кызы Мыскал. Мен азыркы убакта Бакен Кыдыкеев атындагы Жакшы көрчүлөр театрында актриса болуп эмгектенем. Жана ошондой эле ушул Курчак проектисинин автору жана сценаристимин. Эмне себептен мен бул теманы тандап алдым? Азыркы убактагы көп ата-энелер билишпейт, кичинекей бала кичинекей кезинде алган травмасы же жаракаты анын өмүр бою жашоосуна кедергисин тийгизерин. Ошол себептен мен кичинекей балдардын көйгөйүн көтөрдүм. Бул проекттин аты Курчак, 10 сериядан турат. Ар бирөө 5-4 минутадан. Ар бир серияда ар кандай көйгөйлөр көтөрүлгөн. Мен бул жерде бир эле балдарга эмес, ата-энелерге дагы керектүү темалар көтөргөнгө аябай аракет кылдым. Себеби ата-энелер тилекке каршы балдардын жашоосуна кийлигише беришет. Мен мисалы бул жакта жол эрежесин көтөрдүм. Жол чырактан кантип өтүш керек, андагы өңдөр менен кантип колдонуш керек. Эгерде жол чырак жок болуп калса, анда кайсыл белгилерди караш керек. Андан кийин жоголуп кетсең эмне кылышың керек? Жакында эле уктук, мисалы аянтта майрам болгондо 90 бала жоголуп кетиптир. Ошондой учурда балдар эмне кылыш керек? Кол жибереси, таштанды таштаба. Башкача айтканда, мен бул видеолор менен сен кылбашың керек, барбашың керек эмес. Эгер ушундай окуя калып калсаң кантип чыгасың? Себеби биз билебиз, ата-энелер кылба, тийбе деп отуруп, балдарга мындай жаңылышкандан коркутуп отуруп өстүрүшөт да. Балдар кийин жаңылып же жаңылгандан эч кандай коркуп калышат. Эң маанилүү тема улуун урматта, кичүүнү узатта. Азыркы убакта бизге баарыбызга тең айтып берет да, улуу менен айтышпагының, сен ага сүйлөгөнгө акың жок, сен анын катасын бетине айтканга акың жок деп. Бирок бул макал менен улуун урматта, кичүүнү узатта. Сен улуун урматтасаң, ал дагы сенин оюңду угуп, ызатташ керек. Эгерде ал бир нерсени туура эмес кылып атса, сен ага сылык түрдө жеткизгенге акың бар. Башкача айтканда, мисалы таштанып таштап кетсе, же бир жерде туура эмес сүйлөп атса, сен сөз түрдө ага ошол нерсени сылык түрдө жеткизе аласың деген ойду айткым келди. Анан дагы бир серияда кесиптерди көтөрдүм. Тилекке каршы ата-энелер өздөрү жетпей калган кыялын балдарынан көргүсү келет, өздөрү ала албай калган нерсесин балдарына бергиси келет. Ошол себептен көптөгөн ата-энелер балдарына кыялдарын таңуулай берет да. Мисалы ал журналист болгусу келсе, жок сен мугалим болосуң, ушул кесип сага жарайт деп. Ошентип балдардын келечегин уурдайт. Мен ушул бир серияда сен балаңдын келечегин уурдабашың керек. Ага өзүңдүн оюңду айтканга акың бар, бирок таңуулаба деген сыяктуу темалар көтөргөнгө аракет кылдым. Аягында айтып кетчү нерсе, бизге көптөр айтып атпайбы, бул темаларды көтөргөн эрте деп. Менин оюмча, азыр эң эле убактысы. Эгер биз азыр көтөрбөсөк, кийинчерээк аябай эле кеч болуп кетет. Ошол себептен бул көйгөйлөрдү келечектеги муңга калтырбай, азыркы убакта биз колубуздан келишинче чечкенге аракет кылалы. Ошол, рахмат.